Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар, Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Бүгүнкү чыгарылышты Россия президенти Владимир Владимирович Путиндин мигранттар боюнча жакшы сөздөрүнөн баштасак. Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье. Орус бийлиги Өзбекстандан келген эмгек мигранттары үчүн тартыптуу эмгек шарттарын жана социалдык коргоону камсыз кылуу үчүн бардыгын жасайт деп билдирди Россиянын президенти Владимир Путин. Ал белгилегенде Өзбекстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияда жашап иштеп жатышат. Учурда Владимир Путин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын борбору Ташкентте жүрөт. Аэропортто Орус мамлекетинин башчысын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Бирок салыштырмалуу Кыргызстан жарандарына Россияда өтө жакшы шарттар түзүлгөн. Атап айтканда биздин мигранттар, мекендештер эч качан патент төлөгөн эмес. Жумушка орношууда Россия жаранында эле укуктарга ээ. Бирок ошол эле учурда Россияда биздин мекендештерди кыйнаган маселе бул албетте регистрация маселеси. Ушул регистрация маселесин дагы жогорку мамлекеттик деңгээлде чечип койсо биздин жарандарга өтө жакшы болмок. Кандай дейсиз? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Ал эми Москва областынын Подольск шаарында бүтүрүүчүлөрдүн кечесинде бир нече мигранттар окуучулар менен мушташты. Эми дагы мигранттарга текшерүүгө себеп табылды. Абайлаңыздар, маалыматты бөлүшүп коюңуздар туугандар. Эми адаттагыдай эле Москва бар Telegram группасында жардам бере кетели. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыздар жамаат? Менин загран паспортум өлдү. Кече кир жууган машинага кийимдер менен кошо салынып калыпты. Эмне колман болот? Эмне кылсам болот деген суроо окшойт. Эгерде паспортуңуз жараксыз болуп калган болсо же жоголуп калган болсо, биздин посольствого кайрылсаңыздар болот. Добрынский метросундагы кыргыз элчилиги бар, ошол жерден барып жаңы паспорт алсаңыз болот. Орозбек деген сурап тур. Ассаламу алейкум, зеленый картаны Москванын өзүнөн алса болобу же Сахаровага барыш керекпи? Сахарованын жашыл картасыны Сахаровада гана берилет. Москванын ичинде берилбейт. Себеби ал жерге барып дактилоскопиядан өтүп, бармак издерин тапшырып, ана сиздер тапшырып келишиңиздер керек. Ошол жерден гана алынат. Анан Telegram группаларда даяр жаса беремин дегендер, алар фальшивый. Райхан жазып тур. Ассаламу алейкум, 3 ай алдың иненен жасатканмын, базага кирген болчу, дагы подработка жумушка кирсем базада жок деп жатат. Азыр регистрация башка 9 айга жасаткан, эми эмне кылсам болот деп. Негизи эле иненени жасатканда өзү иненен адамга бир эле жол берилет. Ал базага кирип базадан чыга турган нерсе эмес. Эгерде инененди налоговыйдан өзүңүз жасатсаңыз гана таза болушу мүмкүн. Колдон алган болсоңуз, балким ал негизи эле фальшивый болушу мүмкүн. Илгери деле базада болбошу мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө иненен, СНИЛС дегендерди өзүңүздөр барып, өз колуңуздар менен таза алыңыздар. Анан айта кетчү нерсе, алардын бардыгы бекер. Эгерде Россиядан тажап Европага барып жумуш кылыш керек дегендерге Береке.ру сайтында эмгек, жумуш, иш берилет деген жерде тапсаңыз болот, маалыматтар бар. Андан сырткары Москвада дагы жумуштар бар. Ошондой эле квартира издесеңиз, буюм издесеңиз, кандайдыр бир документтерди жоготуп же таап алсаңыз эле Береке.ру сайтына киргизсеңиз болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар, маалыматтар сиздерге жардам болду деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер. Өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жаңы келген мекендештер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, тапканыңыздарга береке. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели. Амандыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер, кирди-чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.